Тармактык маркетинг компанияларында иштегенде, эгерде сиз бат акча табам десеңиз, бул жерде эки жол бар. Бирөөсү сиз кандай бир компанияга барасыз, ал жерде барганда эле $300 же $500 же $1000 продукция алып, ошондо бизнес башта деп айтышат. Ал жерде сиз эгерде 5-6 адам же 10 адамды тапсаңыз, бат тапсаңыз адамдарды, ошондой продукция алып мен да бизнес баштайм деген анда сиз бат акча табасыз. Эмне дегенде, адамдар келгенде эле 1000 сомдук эмес, 2000 сомдук эмес, келгенде эле бир 30 000 сомдук, 50 000 сомдук, 100 000 сомдук продукция алышат. Бирок аны өмүрүндө бир жолу алышат, көбүнчө. Же болбосо 5 жылда бир алышат. Ошону эске алыш керек, ошентип алышат. Бирок 5-6 адамды тапсаңыз эле, ал 10 000 сомдук алды, бул 10 000 сомдук алды, 5 адам 10 000 сомдук алды, 50 000 сомдукса да болду, 50 000 сомдон сизге жакшы акча түшүп калды. Бул бат акча табуунун жолу. Бирок бат деген бул узак мөөнөт эмес, бул кыска. Ушу менен бүттү бизнесиңиз. Ушу менен бизнесиңизди жаап койсоңуз болот, көпчүлүк учурда андан ары адам табуу кыйын боло баштайт. Эмнеге дегенде, элдин баары эле 50 000 сом, 100 000 сом же 30 000 сом киргизип бизнес баштоого даяр эмес. Көбүндө акча болбой калат, жана башка шарттардан көпчүлүк адам андай акча киргизип бизнес баштоого даяр эмес. Ошон үчүн бизнесиңиз бат эле токтоп калып, анан тармактык маркетингди алдайт экен, лохотрон экен жана башка деген сөздөрдү сизден же сиз каттаган адамдардан уга баштайсыз. Бул бат табуунун биринчи жолу. Экинчи жолу бул кандайдыр бир толкун, волна болот. Волна дегенибиз, окуй бул компания жаңы экен, азыр башында болуп калат экенбиз деген компанияга катталсаңыз сиз бат акча табасыз. Элдин көпчүлүгү окуй башында болуп калат экен, азыр мен башында туруп алсам, артыман адамдар келет, өзүнө өзү иштебесем да акча түшөт деген халява, акысыз, жөндөн-жөн өзүнө келип калат деген, бекер менет кылбай акча табам дегенди жакшы көргөн кедей ой жүртүгүдөгү адамдар келе баштайт. Ошолор келет дагы, көпчүлүк адамдар жапырылып келет, жапырылып көп келгендиктен волна, толкун деген толкун болуп адамдар келет, жаңы болгондуктан катталышат. Ошонун эсебинен сиз башында туруп калып акча тапсаңыз болот. Бул бат табуунун экинчи жолу. Бирок биз айттык, бат деген бул көп убакыт эмес деген түшүндүрүп атабыз. Анан арадан жарым жыл же бир жыл өткөндө сиздин бизнесиңиз бүтөт. Жаңы болбой калат, адамдар башында болбой калат, алар дагы бир жаңы компанияны чуркап көздөп кача башташат. Ошондо сиздин бизнесиңиз кыйрап жыгылып калат. Ошон үчүн бат акча табуу ушул натыйжага алып келет. Жай, бирок көп жыл миллиондорду табайын десеңиз, анда бат акча табышка кызыкпай эле, андан көрө адамдар Азастан алсын. Себеби дегенде адамдар ай сайын, 2 ай сайын, 3 ай сайын Азастан продукция, Азастан суммага продукция алып турганы алар даяр. Себеби дегенде дүкөндөрдүн баары ушундай түзүлгөн. Көпчүлүк бизнестердин баары ушундай түзүлгөн. Бат-бат бүтүп турчу продукция болсо, алар бат-бат тез алып турган ыңгайлуу болот. Ошол себептен бул жерде бизнесте эч качан кардарлар бүтпөйт, адамдар бүтүп калбайт. Ошол эле адамдарды көндүрүп койсоңуз, кайра-кайра улам-улам продукция ала берет. Улам-улам алган сайын сизге акча түшүп турат. Ушундай бизнесте сиз көп жылдык акча таба аласыз жана көп жылдар бою көп акча түшүп тургандыктан сиз байып кете аласыз. Ал эми кыска мөөнөттө чоң акча түшсө эч качан байый албайсыз. Ошон үчүн бат акча бул кедейлик, жай бирок көп акча бул байлык.